27 мекемеде 8 жыл отурдум. 8 жыл отуруп, анан убактым өнөтүм келгенине байланыштуу жүрүм турумга, ошол жердеги ишкердигиме, грамотама байланыштуу колония поселения которулуп чыккан. Ошо колония поселенияда өмөтүм өтөп, мына уже 1 жылдан өтүп калды. Биринчиден өкүнүчтөр болду. Өкүнүчтөр болот экен. Өкүнгөн менен болгондон кийин кайтпайт экен. Ошол уже кеч болот экен. Ойлонгон. Ал учурларды кайра артка кайтара албайт экенсиң. Кайтарганда башкача жүрмөксүң, башкача болду. Кыйынчылыктар болду. Ошондон күн тартиби боюнча өтөп, ал жакта деле мөөнөтүбүздө режим бузбай, нарушение кылбай жүрсөң, ушундай ошо бизге основной эркиндиктен ошо бир туугандарыңан алыс болуп каласың. Ошо өзүң каалагандай нерсе болбойт ал жерде. Ошо режим негизинде жашайсың, режим негизинде турасың, режим негизинде ошо жумуш берет, ошо жумуштарды аткарасың. Колония поселенияда жүргөндө тиги училищада окуп кесип алдык. Электрик деген кесип алдык, окудук. Өзүбүз үчүн жашоодо керек деген жакта деле жумуштар берилген, жумуш кылабыз. Ошондой эле режим эртең менен турганда завтрак, андан кийин эле ошол физзарядка күн тартиби боюнча, андан кийин эле ошол бөлүнгөн жумуштарга шоурдуларына барып жумуш кылып, кайра жумуш бүткөндөн кийин ошол текшерүүдөн өтүп, жаш балдарга айтып кетет элем, ошол жашта кызыл канга алдырбаш керек. Ошол жаштыкка кичине билим алганга умтулушса, ошо жаман иштерден, жаман нерселерден алыс жүрсүн деп кеңеш берет элем. Ошол кийин өкүнүп калбасын,